Жолдош, жоокерлер. Келіңіз ағай, бұл жаққа шығасыз ба? Мына өткенде Аладдин Исламидонов ағай келгенде, баяғы сабақ өтүү мақсатында шақырғанбыз. Именно ошол жоокерлердин баяғы аскерге болгон, мекенге болгон патриоттук сезимин ойготуу максатында агай менен сүйлөшүп, келип сабак өтүп бериңиз. Андан сырткары дин боюнча да кичине сабактардан өткөзүп бериңиз деп чакырганбыз. Ошондо баягы биз кайрылганбыз, ушундай адабияттар болсо, биздин өзүбүздүн библиотекабыз ачылып атат. Ошого дагы кандай жардам бере аласыз деп биз кайрылганда, мына агай ошондо өзүнүн сөзүндө айтып кеткен. Китептерди алып келип, ушу ченге салым кошоюн, ушу жоокерлер ушу жакшы жаңы китептерди окусун деп. Мына ошол күн, жакшы күн келип, мына азыркы күндө биздин катарыбызга 40 китеп алып келип отурат. Агай, сизге чоң рахмат. Ушундай кыргыздын керегине жараган, мындай жоокерлердин сүймөнчүгүнө ээ болгон жакшы инсандардан болуп жүрөбүз. Ишиңизде дайым ийгиликтер болсун. Биз мына агай менен мен тиги Покровкада зампальт кезинде таанышкам. Ошондон бери мына 2003-4 жыл болуп кетти. Ооба. 3-4 жыл болду. 4 жылдан бери мына ошол эле Покровкага барчу, ошондо андан кийин жаңы жерге бардым. Мына азыр бияка келдим, биякта да жоокерлерге өзүнүн билимин, өзүнүн жакшы ой насааттарын, акыл насааттарын айтып, тарбия иретинде сабактарды өткөрүп, бизге көп жардам берип жүрөт. Сизге чоң рахмат. Ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ушул момча адам турат. Ушулордун баары баягы батасы, дуасы тийсин. Биз аябай сүйүнүп атабыз мына азыр. Уже өткөндө командованияга айтсам, ал китептер жетпейт го, алар ойлоптур бир ончакты эле китеп алып келет го деп. Мына азыр мен аларга да отчет катары жиберем, мындай сонун иш чара өткөрдүк деп. Ошон үчүн биз күткөндөн 2 эсе, 3 эсе китеп келип атат, жигиттер. Мына бизде эми көбүнчө адабияттар эски болчу. Ошондо да биз урушчубуз, ай, тийбе, эски, жазып ал, подзапись алгыла депчи. Анан жаңы китеп келди эми жигиттер, дагы кыйкыруу күчөйт. Талап дагы күчөйт. Эсили кимге жакса, акырын келип жазылып окусаңардар болот. Чоң рахмат агай сизге. Сизге да рахмат. Келиңиз анда. Жакшы бир кол чабуулар. Анан өзүңүз дагы кичине калоо тилектериңизди сөздөрүңүздөн айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жоокерлер, урматтуу мекенге кызмат кылуучулар, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Мен ушуга чейин мурдакы сөздөрүмдө дагы айтып кеткенмин. Пайгамбарыбыз айтканда, эки көз эч качан тозоктун эмесин көрбөйт дегенде, азабын көрбөйт деген. Ошол бирөөсү түнкүсүн Кудайдан коркуп ыйлаган көздөр, экинчиси мекенди сактап, мекенге кызмат кылган көздөр деген да. Буга чейин деле айткам сиздерге, сиздер аябай чоң милдеттин, ыйык милдеттин үстүндө турасыздар. Сиздерди ушул жерде ишенип, биз шаардын ичинде, өлкөнүн ичинде, мамлекеттин ичинде ээн эркин сиздерге ишенип басып жүрөбүз. Эми бул жакта биз өтө чоң деле белектерди алып келген жокпуз. Бирок эгерде адам билимди бааласа, илимди баалай турган болсо, чындыгында бир чоң белек да. Мындай сөз бар да, бир китеп кээде бир адамды өзгөртөт. Бир адам бүт элдин тагдырын өзгөртөт, бүт өлкөнү өзгөртөт да. Динибизде дагы айтылат, эң чоң
спонсорлук эң чоң бул каржылоо, эң чоң сооптуу иш бул ушул илим билимге жумшалган иш дейт да. Акча, сарпталган акча дейт. Ошон үчүн азыр бул жерде кичинекей китептер болгону менен, балким бул китептер сиздердин дагы ой жүгүртүүңүздөрдү өзгөртөт, сиздердин дагы дүйнө карашыңыздарды өзгөртөт, сиздердин аң сезимиңиздерди өзгөртөт. Ушул китептерди окуп, сиздерге ичинен бир сөз жагып калып, балким сиздердин ой пикириңиздерди, сиздердин жүрүм турумуңуздарды толук түрдө өзгөртүп коет. Эми чындыгында мен сиздердин бул китептерди алып келгенде, мен жөн эле ортомчу болуп бердим. Мага ишенип, ушул менин айылдаштарым колдоду. Негизи жерге талдык кыргыздар болот. Ошол айылдаштарым бир сөз менен айтсам, ушундай жоокерлерге китептер керек экен десем, болду деп, азыр М-банкиңди ташта деп, мына ушулар дароо акча которо коюшту. Ошолордун аманатын мен сиздерге алып келип тапшырып жатам. Эң биринчи ушул мен айылдаштарыма деле ушул мезгилден пайдаланып ыраазычылык билдирип кетем. Менин бир сөзүмдү жерде калтырбай, мени колдоп, ушундай мага акча беришти. Мен сиздерге дагы алып келип ушул китептерди бердим. Бул жакта командирдин мындай кубанып, жакшы болду дегенин көрүп, мен дагы алып келгим келди да. Себеби мен өзүм илим билимдин адамымын, ушундай дайыма илим билим берейин деп, илим билимдин артынан жүрөм да. Анан дагы мага дагы дем берди Адис байке. Сизге дагы рахмат. Ушундай дайыма бизди чакырып, жоокерлерге жакшы сабактарды айтып берип, ушундай мекенге болгон сүйүү жөнүндө сөздөрдү айтып атабыз. Көптөгөн тууралыкты үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Ошого бизге ушул Адис байкебиз себепчи болуп атат да. Адис байкенин арты менен бардыгы ошол командирдин арты менен болуп атат. Адис байкеге дагы мен үй бүлөлүк бакыт каалайм. Дайыма ушундай биздин мекенибизге, Кыргызстанга кызмат кылып жүрө бериңиз. Сизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Себеби пайгамбарыбыз дагы айтканда, бир жакшылыкты көргөзгөн адам аны аткаргандай соо болот деген да. Ушул Адис байкенин арты менен келип, ушул жакта тааныш болуп, сиздерге мына жүз көрүшүп атабыз. Сиздерге дагы көптөгөн жакшы сөздөрдү айттык. Мына ата энелериңиздер ыраазычылык билдирип, мага кээде кайрылып атышат. Ушул менин балдарыма барып сабак айтып аткан агай сенсиңби, имам сенсиңби деп мага дагы ыраазычылыктар билдирип атат. Сиздердин дагы өзгөргөнүңүздөр байкалып атат. Себеби ата энеңиздер менен байланышып ушундай жакшы сөздөрдү айтып атышат. Мен дагы төбөм көккө жетип атат да. Сиздерден дайыма ушул жерде жүргөнүңүздөргө эч качан өкүнбөңүздөр. Балким ичиңиздерден бир ой келет, мен эртерээк кызматты бүтүп кетсем экен деп. Мен мекениме, Кыргызстанга кызмат кыла албай калганымдан аябай өкүнөм. Жашым өтүп кетти, бирок ошого карабастан Кудай буйрса, мына мен азыр 2 балам бар. Ошол 2 баламды сөзсүз буйрса, мен Кыргызстан үчүн, мекенге кызмат кылыш үчүн мен сөзсүз балдарымды мектепти бүтүшү менен кызматка жөнөтөм деп ниет кылып атам. Ушул жерде жүргөндө мындай бир кичинекей өкүнүү дагы болбосун да. Эгерде адам бирөөнү сүйгөн болсо, мисал үчүн сүйгөн адамынын артынан канчалык убакыт кетсе деле не кылбайт? Өкүнбөйт да. Туурабы? Мисал үчүн бир кызды жакшы көрсөңүздөр, ошонун аркасынан эртеден кечке деле болсо жүрө бересиздер, бардыгын унутуп калып. Себеби эмнеге? Себеби ошол кызды жакшы көрөсүң да, ошол менен сага жагымдуу болот. Эгерде биз мекенибизди сүйө турган болсок, мекенге болгон сүйүү болсо, мына ошол мекенге кетип аткан убакытка, ошол биз баягы сүйгөн инсаныбызга кетирип аткан убактыбызга өкүнбөгөндөй эле, мекенибизге кетирип аткан убакытка эч качан өкүнбөйбүз, жигиттер. Бир сөз бар да. Эгерде мекениң болсо дейт, эгерде мамлекетиң болсо, кул болсо да зорсуң дейт. Ал эми эгерде мамлекетиң, мекениң жок боло турган болсо, падыша болсо дагы корсуң дейт. Ошон үчүн бул биздин мамлекетибиз бар, чегарабыз бар, мындай сиздерде жоокерлерибиз бар. Биз башыбызды тик көтөрүп жүрөбүз. Биз
ушул желегибиз желбиреп турат, биз эркинбиз деген сөз. Мисалы үчүн өткөндө сабакта деле айттым, эмне үчүн Ала Тоо аянтында флагты, мамлекеттик желекти эки жокер кайтарып турат. Ал жөн эле болгон материалды кездемени кайтарып турушкан жок. Алар эки жокер биздин эркиндигибизди, биздин келечегибизди, биздин мамлекетибиздин, биздин мындай аманатыбызды кайтарып турушат. Мамлекет бул мүлк сакталган жерди мамлекет дейт да, ушул мамлекет биздин мүлкүбүз. Азыркы кездеги Кыргызстан жалаң эле биздин жерибиз эмес, биздин ата бабаларыбыздын жери. Жана ошондой эле бизде келечекте турула турган, төрөлө турган кыргыздардын, биздин урпактарыбыздын жери. Ошон үчүн биз аманатка эч качан кыянат кылбашыбыз керек. Жана ушул мамлекетибизди көзүбүздүн карегиндей сактап, кийинки урпактарга өткөрүп беришибиз керек. Ушул нерсени, ушул жоопкерчиликти сиздер сезип, сиздер жана ошондой эле жөнөкөй жарандар дагы ушул жоопкерчиликти сезип, мамлекетти биз башка кийинки урпактарыбызга өткөрүп беришибиз керек. Жана ал урпактар дагы кийинки урпактарга чейин, ушул дүйнөнүн аягына чейин Кыргызстан мамлекетибизди ушундай сактап, эл жерибизди сактап, эгемендүүлүгүбүздү сактап, башка урпактарга өткөрүп беришибиз керек. Ошон үчүн ушул кызматта жүргөндө, урматтуу жоокерлер, дайыма ушул жоопкерчиликти сезе билели. Мамлекет, элдин жери керек болсо, бул биздин ата энебизден дагы кымбат турат. Мамлекет, бул эл жердин тагдыры керек болсо, сенин сүйгөн кызыңдан дагы, сүйгөн аялыңдан дагы, сүйгөн балаңдан дагы кымбат турат. Ушул нерсени сезе билишибиз керек. Курманжан апабыз не кылды? Өзүнүн баласын керек болсо курман кылды, бирок мамлекетти, элдин жердин тагдырын эмне кылган жок? Саткан жок. Баласыны өлүмгө тике кара деди Курманжан апабыз. Мына ошондой жоопкерчиликти сезе билишибиз керек, урматтууларым. Кудай сактасын, бетин ары кылсын, мамлекети жок канчалаган элдер бар. Эгерде мамлекеттин жок боло турган болсо, биз бардыгыбыздын келечегибиз жок деген сөз. Ошон үчүн, урматтуу жоокерлер, бул жакта турганда сиздер сыймыктануу менен туруңуздар. Канчалаган эркектер жүрөт, канчалаган жигиттер жүрөт, мамлекетке кызмат кыла албайт. Кудай Таала сиздерди бул жакка тандап алып келген. Кудай Таала кызмат кылганды бардыгына эле насип эте бербейт экен. Мен деле жүрөм, бирок кызмат кылганым жок, сиздерге окшоп мынтип. Форма кийгенди Кудай Таала бардыгына эле насип эте бербейт. Бул форма ыйык, бул форманы бир гана Кудай берген сиздерге. Ушул нерсени, жоопкерчиликти сезе билиңиздер. Анан дайыма жигит жалындуу болот. Жигит болгондон кийин ушул жерде турганда айттык, эң биринчи жигит мамлекетин биринчи сүйүш керек. Мамлекетти, эл жерди, андан кийин анан биздин экинчи орунда, анан биздин сүйгөн жарыбыз, сүйгөнүбүз, андан кийин анан калганы болот. Ошон үчүн дайыма дагы бир жолу айтарым, ушул жерде жүргөн убактыңыздарга эч качан өкүнбөңүздөр. Көптөгөн жаштар жүрөт, ичип, чегип, мисалы үчүн канчалаган сел саяктар болуп жүрөт көптөгөн жигиттер, бирок сиздер ошолордун катарында эмессиздер. Бул жакка айтам го, сиздерди Кудай алып келип койгон. Ошон үчүн бул дагы сооптуу иш, динде дагы. Ошон үчүн бул жерде жүргөндө дайыма жакшы ниет кылып, буюрса мындан кийин дагы чоң ийгиликтерге жетем деп, эми мына сиздер уядан учкан куштайсыздар, мындан кийин дагы Кудай буюрса сиздерди алдыда чоң ийгиликтер күтүп атат. Ошон үчүн азыртадан белди бекем байлаңыздар. Эр жигит эл четинде дейт, жоо бетинде дейт. Ошон үчүн дайыма эмне болуп, сергек болуп, жоокер болгондон кийин сергек болуп, мамлекетибиздин желегин дайыма желбиреткенге даяр болуп турушубуз керек. Дайыма мамлекет бул эр жигиттердин жонунда көтөрүлөт дейт. Эр жигиттер мамлекетти жонунда көтөрүп жүрөт дейт. Сиздердей азамат жигиттер бар. Сиздер сыяктуу патриоттор бар. Мына ошол патриоттор мамлекеттин желегин желбиретет.
Дайыма ушул кылган кызматыңыздарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Илим билим окуңуздар. Бул илимсиздик, билимсиздик, урматтуу жоокерлер, бул караңгылык. Илим билимдүүлүк бул жарыктык. Эгерде биз канчалык илимдүү, билимдүү болсок, ошончолук мекенибизге көп пайда алып келебиз. Илимсиз, билимсиз адам, кызматкер дагы бул канаты жок кушка окшош уча албай каласың кээде. Бийиктеп учуш үчүн сөзсүз адамга билим керек, сиздерге билим керек. Ошон үчүн бул жакта окуу сааттары болгондо сөзсүз кирип убакытты текке кетирбестен бул жакта тарыхый китептер бар, адабий чыгармалар бар, бул жакта Чыңгыз Айтматовдун атабыздын чыгармалары бар, жана ошондой эле психология жөнүндө бар, бизнес бар. Кааласаңыздар ушул китептерди окусаңыздар болот. Психология жөнүндө мисал үчүн, эгерде кайгырып аткан болсоңуздар, мисал үчүн кайгырган кезде окуй турган китептер бар. Бул жакта депрессиядан, стресстен чыгара турган, жана ошондой эле романтика окуйм десеңиздер, романтика китептерди деле алып келдим. Бул жакта жоокерлер зерикпесин деп, аны окусаңыздар болот. Кыскасы, ар кандай темада бар. Аң сезим жөнүндө бар, тарых бар. Орусча үйрөнөм десеңиздер, орусчасы бар. Англисче үйрөнөм десеңиздер, Кудай буйрса кийинки келгенде англисче китептерди деле алып келип берем, үйрөнсөңүздөр болот. Ошон үчүн эгерде сиздер окуйм десеңиздер эле, бул китеп жетишпейт экен десеңиздер, мен кубануу менен сиздерге кийинки жолкусунда келгенде дагы башка китептерди алып келип берем. Анда эмсе бардыңыздарга чоң рахмат. Адис беке, сизге дагы чоң рахмат да ушундай колдоо көргөзгөнүңүз үчүн. Агай чоң рахмат. Азыр эми мына биз китепканабызды толтуруп, кичине көңүлүбүз ток болуп кетет. Сизге чоң ушундай жардамдарыңызды аябай келтасыз. Ден соолугуңуз болсун, дагы ыраазычылык. Жеке эле өзүмдүн атыман, ошол эле могул биздин батальон ротанын атынан терең ыраазыбыз сизге. Бул боюнча мен дагы баяндамаларымды берем, алар дагы фото, видео отчетторду беребиз. Жакшы, чоң рахмат. Сизге тарап. Эми азыр спорттук иш-чарабыз бар. Ооба. Ошого катышып туруп, андан кийин анан сизге сабакка, Анан түшкө чейин ошентип убакыт өткөрөбүз. Андан кийин түштөн кийин күн тартиби менен эс алып, анан дальше иш план негизинде кетире беребиз. Чоң рахмат, дагы бир жолу кол чабалы. Азыр мындай кылалы. Азыр бул жакка келгиле барган китептерди көрүп, атчаларды сүрөткө тартып, сүрөткө түшүп, фото, видео отчетторду да биз да кетиришибиз керек. Агай кандай китептерди алып келди, ошону жакындан таанышып, анан библиотекага киргизгенден кийин учетко коюп, панумерация. Анан ошол жерден журналдын эсеби менен кийинки жумадан баштап, акырын кызыккандар болсо, китепти сүйүүчүлөр. Бизде жоокерлер көп китеп сүйүүчүлөр да. Ошо менен акырын алып иштете бересиңер, колдонуп окуй бересиңер. Макулбу? Но бирок кирдетпейбиз, айрыбайбыз, ар кайсыңга чыштабайбыз. Алдың, окудуң, бүттүңбү алып барып кайра окуп коюш керек. Макулбу? Анда эмесе, анда келиңиздер бир жолта.